Бишкектеги Дельфин олимпиадалык спорт мектеби капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп кайра ишке кирди. Бассейндин жарыктандыруу жана инженердик системалары жаңыланып, заманбап материалдар менен жасалды. Эми спорт сүйүүчүлөр үчүн шарттар бир топ жакшырды. Дельфин жаш спортчуларды жана жашоочуларды кабыл алууга даяр. Ушу баары жакшы, таза болуп калыптыр. Ремонту жакшы, таза, суусу таза, жылуу, ичи дагы жылуу üşөбөйсүн. Кыштын суу болсо дагы üşөбөй ичине түшүп, душтары жакшы. Эң башкысы баасы дагы элге ыңгайлуу. Бүт адам келип түшөрсө болот, шарты жакшы экен. Оңдоп түзөгөндөн кийин биз келдик, 2 жума болду ошо келгенибизге. Зданиянын абалы аябай жакшы жаңартылыптыр, баардык нерсе өзгөрүптүр бул жакта. Мен уже көптөн бери келгем, мурунку абалы өтө бир аз начарыраак болчу, условиялар кандай, условиялар жок болчу. Азыркы абалы абдан жакшы. Мен бассейнге 1 айдан бери келип атам. Ичи жылуу, суусу жылуу, мага аябай жакты. Имараттын дубалдары жаңыртылып, түтүктөр алмаштырылган. Ошондой эле жаңы электр зымдары тартылып, шып толугу менен жаңыланды. Ар бир аянчыга ылайыктуу паркет жана керамикалык плиталар төшөлгөн. Бизде өзүңүздөр көрүп тургандай чоң бассейн жана детский бассейн бар. Толугу менен бүгүнкү күндө капитальный ремонттон өттү. Женский, мужской душтун бардыгы смесителерден баштап гидроизоляция болуп, жаңы кафелдер коюп, жаңы дорожкалар коюлуп, толугу менен ремонттон бүттү. Жана ошондой эле биздин коммуналка жакта бассейндин суу берүүчү түтүктөрү толугу менен бүгүнкү күндө заманбап алмашылды. Андан тышкары бизде баня деген бар, бизде чоң банябыз бар. Чоң баня бүгүнкү күндө толук капитальный ремонттон өттү. Андан тышкары биз отурган кабинеттердин бүттүгү косметический ремонттон толук өттү Дельфин бүгүн. Жаңы бассейн сууну алмаштыра турган жаңы задвижкалар алынган. Толук отопление бүгүнкү күндө толук иштейт. Отоплениени дагы иштетүүчү жаңы задвижкалар аябай кымбат турат экен. Аны дагы заманбап жаңы задвижкаларды алып бүгүнкү күндө толугу менен Дельфин жумушта. Бассейн жаңылангандан бери келип машыккан спортчулар күндөн күнгө көбөйүүдө. Анткени бул жерде жакшы шарт каралган. Комплексте медициналык бөлмө жана машыгуу залы да жайгашкан. Бул спортчулардын ден соолугун жана даярдыгын жакшыртууга жардам берет. Коопсуздукка аябай жакшы болуп атат да, анткени кафелдер алмашып, жер да тайгаланбай калды. Суунун түбүндө мусор да көп чогулбай калды. Тиги бассейндин эмеси чашкасы жазалыпчы. Негизи 8 жаштан балдарды алып баштайбыз, бирок азыр кышкы убакытта кичине балдар азыраак болгондуктан 6 жаштан деле алып атабыз да. Меники көбүнчө балдар түшкө чейинки убакытта келишет, утренний группаларда. 3 группам бар. Айына келишет занятияга 1800 сом. Бир айына 12 занятияга. Жумасына 3 жолу болуп калат да ошондо. Бассейндеги суу ар 14 күндө бир жаңыланып турат. Испан хлору менен тазаланат. Спортчулар үчүн санитардык талаптар толук сакталган. Суунун температурасы 29-30 градусту түзөт. Ал эми кирүү акысы чоңдор үчүн 220 сом болсо, балдар үчүн 170 сом. Аталган мекеме 1957-жылы Орто Азиядагы биринчи кышкы бассейн катары пайдаланууга берилген. Ал 25 метрлик негизги жана 20 метрлик чакан бассейнден турган. Иният Эргешева, Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.